Суроо берүү үчүн сөз Төлөбаев Балбак Сарлыкычка берилет. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөттүн мүчөлөсү Эдил Жолдубаевич. Ушул саясат боюнча сиздин оюңуз кандай? Бийик тоолуу райондордо мисалы 1800дөн баштап нижний планканы коюп атасыңар да бир коэффициент менен. 1700 менен 1800'de жашаган айылдардын айырмасы эмне сизче кыйынчылыктары? Сиздин пикириңиз, сиздин позицияңыз мага маанилүү болуп атат да. Мисалы, Көлтөр айылы мен жашаган 1850'de турат. Эшберев айылы, Каракоо айылы 1790'da турат. Ортодо 10 метр разница. Бирөө высокогорьядан коэффициент алат, бирөө албайт. Катал, шарты, шамалы, абасы, жааган кары, ичкен суусу баары бирдей. Урматтуу депутаттар, урматтуу Балбак Сарлыкович, сиздердин 29-июндагы токтом боюнча биз бир иштерди алып барып, сентябрь айында маалымат жөнөткөнбүз, бирок андан бери биз дагы кайра бул токтомго кайтып келип, биз да бир канча кеңешме өткөзүп, азыркы учурда бир атайын бир жумушчу топту түздүк. Анткени сиз айткандай эле чын, мына бир токтом 2007 жылкы бир критерийлерди аныктаган, бирок мына соцфонд 2013 жылкы токтом менен баягы канча карама каршылыктар бар. Анын негизинен айтып көрсөк, эми ушундай 90-жылдары биздин баардыгыбыздын эсибизде ушул эле легендарлуу парламент болуп, андан кийин дагы кайсы бир депутаттын бир күчү менен, анын авторитети менен бир канча айылдар кирип, башка райондордо болсо ошолдой эле шарттагы же болсо андан дагы татаал кыйын шарттарда жашаган айылдык биздин туугандар кирбей калган. Анан ошондой бир акыйкатсыздыктагы мындай калыска да жатпаган бир нерселер бар. Жанагы жанында жайгашында турган бир керек болсо үйлөр болобу, үйгө чейин, үй бүлөлөргө чейин бирөөсү кирип, бирөөсү кирбей калгандары албетте биздин элибизде суроолорду туудуруп атат. Анан ошондуктан жалпысынан айта кетсек, албетте буну такташыбыз керек, бир сыйра карап чыгышыбыз керек, анан кийин бир жакшы талдап чыгышыбыз керек. Анткени мына эми мурунку бир 60-жылдары баягы бийик тоолуу, алыскы, жете турган мындай кыйын деген айыл шаарларыбыз азыркы учурда мына чоң жолдор менен бир 2-3 саатта эле кирип барчудай, акта деле баалары керек болсо Бишкектен да арзан болуп калган шаар айылдарыбыз бар. Анан азыркы учурда билесиздер, мына биздин азыркы жалпы мамлекеттик саясатыбыз негизги көңүлдү биз бул чек ара аймактарына бөлүп, ошол жактагы биздин мекендештерибизге бир шарттарды түзүп берип, ошол жерден баягыдай көчпөс, кайтпас кылып, ошол жерге көбүрөөк бир көңүл колдоо берелик деген. Эдил Жолдубаевич, түшүндүм. Рахмат сизге. Эң негизгиси, Кудай буйрса, мына Баткенде да жакын арада өкмөт чечебиз деп атасыңар. Чечилип калса, чек ара маселеси чечилсе, ал дагы жакшы болот деген ойдобуз. Эң азыр жүрөктө үйгөн маселе албетте Баткен. Урматтуу Эдил Жолдубаевич, силер азыр мына инфраструктураны алып барып атабыз, туура, рахмат. Бирок ошол эле убакта бийик тоолуу деген бул жанакы медициналык жактан адамга келтирген зыяны жагын карасак, бийик тоолуулук жагын карасак, ушул критерий болсо. Действительно, мисалы, биз өйдө чыккан сайын дем ала албай кыйналабыз да. Ошолорду карасак, чын эле ошондой жерлер калып калган. Азыр чын эле мына бир инвентаризация кылдык. Жанакы депутат Малиевдин мыйзамын. Андан кийинки силер соцфонд бир немени алып атасыңар, Эдил Жолдубаевич. Бул мыйзам башка бир нерсе алып атасыңар. Ушунун баарын үчөөнү бириктирели. Эдил Жолдубаевич, бириктирип бир мыйзамга алып келип туруп эле, кайсы жакта кыйын болуп атса, ошол жакка действительно жардамды берели да. Анан бирөө бир башкача алат, 50 метр жетпеген башкача алат. Сиз айткандай бир көчө кирген, бир көчө кирбей калган. Мына Сүкөл областында Тоң району, Жетекөз району, Аркы Түп району, Ак Суу райондорунда ушундай эле толтура.
Ошолорду бир сыйра карап чыксак Эдил Жолдубаевич. Эгер керек болсо депутаттарды да кошсоңуздар ушул жерге. Ар бир фракциядан бирден депутатты кошуңуздарчы. Өтүнүч жана комиссиянын ичине. Биз да кирип чогуу кеп кеңешибизди берели. Эми албетте өкмөттүн ишине киргише албайбыз. Эдил Жолдубаевич, көңүл буруп койсоңуз. Биз чогуу иштесек жакшы болот эле да ошол комиссияга чогуу киргизсеңер ар бир фракциядан. Өтүнүч. Мунун баарын чогуу карап чыкпасак элдер кыйналып атат. Анан Эдил Жолдубаевич өткөндө дагы айткам. Ошол жакта орто жана чакан бизнеске айыл чарба продукциясын өндүрүп аткан өндүрүштөргө салыкты киргизбеш керек. Наоборот, аларга колдоо көргөзүшүбүз керек. Анан силер салыкты алып салып атпсыңар, ал байкуштар итак борборго чейин алып келип сала албайт. Ошон үчүн чакан жана орто бизнеске бийик тоолуу райондордо салыктарды алып салыш керек. Ушул сунуштарымды эске алып койсоңуз, рахмат.